Корксаң томпойт, кырмаптыр, дем алба. Дем алба. Томпойт ичти. Корксаң томпойт ичиңе. Дем алба, демин чыгарба. Эхинококкоз оорусу эң кооптуу деген оорулардын бири. Мал чарбачылыгын жүргүзүүдө жана ит, мышык багууда эхинококкозду жугузуп алуудан этият болуу зарыл. Дал ушул оорудан оолак болуу максатында Ысык көл районундагы Чоң Өрүктүү айылындагы Акун Мыктыбек уулу атындагы орто мектепте окуучуларды медицина кызматкерлери текшерүүгө алышты. Биздин балдардын ден соолугун карап, жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча иш аракетин жасап атышат. Өткөрүп атабыз. Бүгүн Чоң Өрүктүү айылында изилдөө өткөрүлүп жатат. УЗИ аппарат менен эхинококк оорусунун месячниги болуп атканына байланыштуу ушул иш аракет өткөзүлүп жатат. 1-класстан 11-класска чейинки окуучуларды УЗИ аппараты аркылуу текшеришип, эхинококкоз оорусун алдын алууда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындай мед кароо чындыгын айтканда бүгүнкү күнгө чейин болгон эмес. Мындай биринчи жолу болуп жатат. Бул дагы биз үчүн, балдар үчүн, ата-энелер үчүн эң маанилүү нерсе. Анткени себеби дегенде бүгүнкү күндө ушул паразиттик оорулар басым коюп атат. Өзгөчө ушул айыл жергесинде балдар баягы сырттагы үй жаныбарлары менен алек болуп келишет, сырттагы жумуштар менен алек болушат. Ошондой эле санитардык гигиенаны сактабай калган учурлар болот. Анан ошол учурларда дагы ата-энелер өздөрүнүн балдарын ооруп аткандыгын билбеген учурлар болот. Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда метелик кылуучу эхинококк личинкасын пайда кылган оору. Көбүн эсе мал жандыктардан адамга жуккан коркунучтуу илдеттердин бир катары эсептелген оорудан сак болуу керектиги дарыгерлер тарабынан айтылды. Салтанат Керимкул кызы, Баяман Телеков, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктарына.